Мен атым Тагай Чыңгыз, Кадамжа шаарынын вице-мери болуп иштейм. Бүгүн жакшы иш-чараны уюштуруп жүргүздүк. Тазалык шаарыбыз баарыбызга деп бүгүн баарына ыраазычылык билдиргим келет. Райондук администрациянын өзүнүн кийлигишүүсү менен мекеме ишканалар ушул шаарыбызда жайланышкан. Мекеме ишканалар чыгып, жолубузду тазалап өттү. Эми биз өзүбүздүн шаар боюнча айтып өтө турган болсок, бу жерде Кадамжа шаарында бир 20 миңге жакын элибиз жашайт, 3 айылыбыз бар. Биздин аймагыбыздан Ош-Испана жолунун 117 километринен 125 километрине чейин чектешип өтөт. Эң негизги биздин көйгөй болуп келген мына тазалык көйгөйү болгон. Тазалыкты элибиз ашар жол менен жасап, азыр алдында көрүп кетсеңиздер керек, тазалап келишип ататтар. Биздин шаарыбыздан өткөндөн кийин бул жолдун аймагын караган тазалык деген нерсе бул шаардын өзүнүн бир эң көйгөйү, эң шаар кыла тургандагы тазалык, шаарды жок кыла тургандагы тазалык деген сөздөр бар элибизде. Ошого байланыштуу мен элиме кайрылып кетет элем, бүткүл кыргыз элине кайрылып кетет элем. Мына жолдо жүргөн жүргүнчүлөргө жолдо келетканда тазалыкты сактап, ар кандай акыр-чикирлерди ыргытпастан өзүбүздүн бир кыргыздык деген намысыбызды сактайлы, кыргызбыз деген элибиздин накыл сөздөрүнө карайлы дегенге кайрылуу боюнча айтып кетсем, жолубуздун аймагыны, жүргөн жолубузду тазалыкта сактайлы деген ниетибиз бар. Ушуга жакындан жардам көрсөтсөңүздөр. Андан сырткары эми бизден айтып кете турган жайым, кеңештен чечим чыккан. Эгерде бир ушул таштанды таштап аткан машинаны же бир адамды тартып алган болсо, биз ага сыйлыгыбыз бар. Таштанды таштаган адамды биз административдик жоопкерчиликке тартууга кеңеш чечим чыгарып берген. Ушуну жакшылап карап берсеңиздер деген оюбуз бар.